Assalamu алейкум. Амансыздарбы кутмандуу күнүңүздөр менен. Кимде ким Ош Алай негизги трассасы Башбулак айылынан ушундай жакшы жерден жер чыкса сатып алат элем дегендер болсо, анда бул видеону аягына чейин күзөтүп барыңыздар. Бүгүн биз сиздерге 10 сотук жер аянтында жайгашкан 10-11 размериндеги чоң үйдүн фундаменти бар жерди тартып көрсөтүүдөбүз. Сатыла турган баасы 2 миллион 690 миң сомго бааланууда. Ырымына 5-10 миң сом бир аз эле түшүп берет экен. Шашылыш түрдө сатылат, документтери так. Сразу келип өзүңүздөр курулушту баштасаңыз баштайсыз, ынтымактуу элдерге кошулуп жашай бересиздер. Анан эми фундаментке келе турган болсок, жердин уклонуна карап, бул жагы 1,5 метрге чейин, а бул жагы 60-70 сантиметрге чейин өтө сонун, мыкты сапатта куюлуптур. Бул жак 1, 2, 3, 4 бөлмөлүү экен. Эми туугандар, Башбулак өтө сонун жер да. Өзү аты атап тургандай, булактын башы таза суу, бул жагы жайыт, кенен мал жайганга дагы ыңгайлуу жер десек жаңылышпайбыз. Эми жүрүңүздөр көчө тараптан келүү жолдорун сиздерге тартып көрсөтөлү, анан кененирээк маалыматтарды буйруса ушул жерден беребиз. Жанагы сатыла турган жерге келүү жолдорун дал ушул жерден сиздерге түшүндүрүп өтөлү. Учурда биз Ош Алай негизги трассасынын боюнда Башбулак айылынын өзүндө турабыз. Сиздер Ош тараптан келе жаткан болсоңуздар, Башбулак айылынан чыга бериш жеринде партнер нефть заправкасы бар. Андан 100 метр өткөндөн кийин оң тарапка бурулган асфальт көчөнү көрөсүздөр. Андан түз ичкери кирип бара турган болсоңуздар, мечит бар. Дал ошол жерден дагы даректи түшүндүрөбүз сиздерге. Мына артында турган мечитти көрдүңүздөр. Андан 50 метр өтсөңүздөр, мына ушул жерде төркөчө орун алган. Андан оң тарапка бурулсаңыздар, Кутордо балдар бакчасы. Жанагы сатыла турган жерге түз барып, тетиги жерден сол тарапка бурулуп, мына ушул туштарга чейин барсаңыздар болот. Бир 250 метрдей эле чыгасыздар. Сиздерге оңоюраак жолу, тегиз жолду көрсөтөйүн. Дал ушул жерден солго буруласыздар, мечиттен өтүп, жашыл чатырлуу үйдү көрдүңүздөр. Андан дагы бир аз эле өтсөңүздөр, оң тарапка бурулган көчө бар. Андан бурулганда эле кызыл чатырлуу үйдү көрөсүздөр. Ошонун дагы бир дөңсө, бир 100 метрдей жүрсөңүздөр, жердин өзүнө маалыматтарды берип өтөбүз. Кызыл чатырлуу үйлөрдү көрдүңүздөр да. Андан оң тарапка бурулуп келе турган болсоңуздар, буйруса мына ушул жерде үйлөрдүн акыркы ченинде эки ушул курулган үйдүн ортолугундагы фундаментке көзүңүздөр түшөт. Жолдун оң тарабында жайгашкан. Бул жагында болсо булактын суусу агып турат. Түтүкчө менен же шланги менен үйдүн ичине чейин тартып келип алсаңыздар болот. Стандарт столболордо свет келген. Кыскасын айтканда, бардык шарттары бар дерлик. Жердин узун туурасын айта турган болсок, 20га 50, жалпы 10 сотук документи так. Эми сиздерге үйдүн планы боюнча айта турган болсок, негизги кире бериш жайы мына ушул жерден болот. Кааласаңыз мансат, кааласаңыз 2 кабаттуу үй салсаңыз болот экен. Негизги кире бериш жери Г формасындагы коридор кенен экен. Караңыздар. Эми андан бери бул бөлмөгө кире турган болсоңуздар, 4кө 7 размериндеги 4кө 6,5 болсо керек. Зал, конок бөлмөсү. Андан кийин бул ата-энелер уктоочу спальня. Бул жагында болсо детский комната. Бул болсо ашканасы достор. Ашканада мына ушундай түтүкчөлөр дагы орнотулган. Ал жерге канализациянын, ошо саркынды суулар агып кетүүчү таза суунун түтүкчөлөрүнүн орду месталары калтырылган агайын туугандар. Эгерде 2 кабаттуу же мансард типтүү үйгө ылайыкташтырылып дагы тумбаларды, шешмепоюздарды тургузуп өзгөртүү киргизем дей турган болсоңуздар, анда маселе жок. Киресиз. Бул коридор, бул жактан 2 кабатка чыгып кетүүчү тепкич кылып, 2 кабатты дагы буйруса тургузсаңыз болот. Документтери так дедик. 5 кошкон эл жашайт. Суу светтери келген. Мал чарбачылыгын өнүктүрүүгө дагы жакшы ыңгайлуу жер. Баасын айттык. 2 миллион 690 миң сомго бааланууда. Шашылыш түрдө сатылат. Андыктан келиңиздер, алыңыздар, чамдаңыздар, ээсинин номери экран астында калтырган, чалып байланышып толук маалымат алсаңыздар болот агайын туугандар. Мечит десеңиз, тетиги жердеги мечитти көрдүңүздөр. Жаңы салынган мечит бар. Анын аркы тарабында жанында эле жаңы салынган балдар бакчасы бар. Көп болсо 5 мүнөт, 8 мүнөт жол жүрөсүздөр. Мектеп болсо буйруса
Башбулактын өзүнүн мектеби бар. Жакынкы жылдар аралыгында бул айлана чөйрөгө дагы жаңы конушка мектеп түшүп калышы дагы мүмкүн. Кыскасын айтканда эч кыжалат болбоңуздар. Мечит, мектеп, бала бакчалар бар. Трассага жакын. Трассага бир 8-9-10 мүнөт жүрсөңүздөр жетип барасыздар. Унаа менен барсаңыз тез эле жетесиз. Ошол эми жыйынтыктадым. Насип кылсын сиздерге. Алыңыздар, чалыңыздар. Ассаламу алейкум. Жакшылык күндө көрүшөлү. Ушундай жерлер, үйлөр ар бирибизге, көрүүчүлөргө насип кылган болсун. Амин, амин, амин.